Айымдар құтман кетчіңіздер менен. Егерде ұғылып көрініп жатса плюс белгісін басып қойсаңыздар. Ұғылып көрініп жатсам плюс белгісін басып қойсаңыздар. Айымдар ұғылып көрініп жатсам плюс белгісін басып қойсаңыздар. Мен жөндөн эле сүйлөй бербегидей болуп. Плюстар кетти көрүтөм. Плюс көрүнүп атат кеме. Айымдар болушунча активдүү болобуз. Бүгүн эфирде сиздерге менин эртеңки башталуучу курсума сиздерге акысыз 3 жолдомо беремин. Эми айымдар жазсаңыздар, мени азыркы учурда кайсыл шаардан көрүп жатасыз? Азыркы учурда кайсыл шаардан мени көрүп жатасыз? Жауабат Манас шаарынан дейт. Сонун Бишкек. Акылай кандайсың? Мен Акылай окуучумун. Акылай эгерде мүмкүн болсо комментарийге мен сабагымдан алган сезимдериң боюнча, результатың боюнча бөлүшүп кетсең кубанычта болот элем. Бишкек жауабат Манас шаарынан дейт. Эми айымдар жазыңыздарчы. Мени качандан бери көрөсүз? Мурдаттан көрүп байкап жүрсөңүз, таанысаңыз, анда 5 цифрасын, жакында эле көрүп баштасаңыз, анда 1 цифрасын жазсаңыздар. Ага чейин мен өзүм жөнүндө бир аз тааныштырып кетейин. Атым Айдина Шукурбек кызы, кванттык психологмун. 4 жылдан бери миңдеген айымдарга жан дүйнөсүнүн тынчтыгын табып, карыздан чыгып, бактылуу болуп, мамилелерин жакшыртып, жашоодо ордун тапканына салымымды кошуп келемин. Ошол эле учурда анын арасында белгилүү ырчылар, белгилүү блогерлер да бар. Самара Каримованын жеке личный психологумун. 4 жылдан бери иштешип келебиз. Венера Назаралиева таанысаңыздар керек. Ырчы Ош шаарында аябай белгилүү жар-жарчы. Каникей Алиева, Хадижа Камалдинова, Рахман Разыков агайыбыздын кызы Гүлмайрам Разыковалардын личный психологу боломун. Эми бүгүн сиздер менен көпчүлүк суроо берип атат да, эртең башталуучу курсуңузда кандай болот, кандай жаңылыктар болот, эмнени үйрөтөсүз, эмне алабыз деп. Буюрса курсубуз эртең старт алат. Эгерде сиз жаңы билим, жаңы жашоону кааласаңыз, жаңы жашооңузду нукка бургуңуз келсе, анда сиздерди эртең боло турчу мен Феникс курсума чакырамын. Как раз бүгүн эфирдин аягына чейин брондосоңуздар, сиздерге бонустук сабактар акысыз берилет. Бүгүн саат 12-де каттоо жабылат. Эртең саат таңкы 6-да сабактарыбызды баштайбыз. Эми айымдар жазыңыздарчы, сиздин 2026 жылга уже мына 4 ай эле калды. 2026 жылга чейин жашооңузда эмне өзгөрүшүнү каалайсыз? Сизди жандырып күйдүргөн кандай максатыңыз бар? Айымдар жазсаңыздар, сиздин ушунчалык уктатпай турган, ушунчалык сизди жандыра турган кандай максатыңыз бар? Жашооңузда эмне өзгөрүшүн каалайсыз же болбосо? Болушунча активдүү болобуз, айымдар. Себеби сиздер качан жазып, кайтарым байланыш кылганыңыздарда сизде кадимкидей энергия пайда болот. Мен да жашоомду өзгөртүшүм керек экен деген инсайттар болот. Мен өтө сонун результат алгам. Мен өлүмдөн сактап калган, үй алдым, бывший жигитимди коя бере алдым дейт. Самый главный үй алганыбыз. Көпчүлүк учурда, көпчүлүк айымдар үйгө жетпей эле кыйналып беребиз. Бирок Акылай мага келгенде, Айдын эже, мен өлүмдөн корком, ушунчалык жашоомду караңгы сезем, менде как будто уже жашоо токтоп калгандай деп келген. Биз 1 айлык курсумда
акылай менен иштеп, биринчи эле жашагысы келип, кабыл пайда болуп, жашоону сезип жашай баштады. И сабак эле учурда канча комната эле уже унутуп калдым. 3-4 жыл мурда окуган Акылай 2 же 1 комнаталуу Бишкектен квартира алган. Невроздон чыгуу уялгым келет дейт, жугучу мечтам дейт. Менин максатым бар азыр жакшы соода кылуу дейт, жакшы экен дейт. Саламатсызбы? Бишкектен квартира алсам өзүмдүн машинам болсо дейт, панический атакадан чыгуу дейт. Дагы кимдин кандай максаты бар? Сиздин кандай максатыңыз бар? Азыр алдыңызга койгон максатыңыз. Жашооңузда эмне өзгөрүлүшүн каалайсыз? Эми кийинки суроо. Сиз ушул максатыңызга жетүү үчүн эмнеге даярсыз? Эмнеге даярсыз ушул максатыңызга жетүү үчүн? Болушунча активдүү болобуз, машина алуу дейт. Мен өзгөргүм келет, окшош күндөрдөн чыккым келет, онлайн тармагына өтө өзүмдүн үстүнөн иштеп 100 000 кирешеге чыгуу дейт. Машина алуу. Кийинки суроо айымдар, ошол максатыңызга жетүү үчүн эмнеге даярсыз? Сиз эмнеге даярсыз? Өзгөрүүгө даярмын. Ошол өзгөрүү үчүн эмнеге даярсыз? Өзгөрүү үчүн эмнеге даярсыз? Кудайым буйруса машина үйрөнүп, машина алуу дейт, барына даярмын иштегенге. Дагы мен азыр ар тараптуу иштеп атам, жакшы соода болушу үчүн бардык нерсеге дейт. Дагы билим алууга дейт. Айымдар, убактымды бергенге даярмын. Дагы ким эмнеге даяр? Айымдар, мындай да, барыбыз эле каалайбыз, ушунчалык барыбызда чоң максаттар бар, чоң каалоолор бар. Азыр элдин баары эле максат койгонду билет, максат жазганды билет, бирок ошол эле учурда ошол максатка жетүү үчүн көп мүмкүн сиз акылыңызда ооба мен даярмын дей беришиңиз мүмкүн, бирок эң маанилүүсү чечимге даяр болбойбуз. Чечим биринчи орунда билимден да мурун чечим турат. Сиз эгерде чечим чыгарсаңыз, анан билим аласыз. Чечим чыгарсаңыз, кадам таштайсыз. Чечим чыгарсаңыз, баары болот. Ошон үчүн сиз дароо ушул жерде чечим кабыл алыңыз. Мен окуйм, билим алам, жашоомду өзгөртүрөм. Качан сиз чечим чыгарганыңызда гана кыймыл аракет болот. Эгерде сиз көптөн бери билим алууну каалап, дисциплинага түшкүңүз келип, жашооңузду өзгөрткүңүз келип жүрсө, дал эртеңки курс сиз үчүн буйруса биз баарыбыз чогуу 1 ай бою өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, чогуу биргеликте дисциплинага түшөбүз. Ал жерде өзүм дагы сиздер менен кошо берилген тапшырмаларды аткарып, ошол эле учурда отчет берем. Бизде биринчи кыздар курстун программасын айтып кетейин. Курстун программасы ушунчалык сонун, курстун программасын окуп алып, өзүм сабагыма катышып окугум келип жатат. Анткени эмне, биз ар дайым фокусту башка инсандарга кое беребиз. Дал ошондой эле биринчи сабакта эле биз максат койбойбуз, мамиле менен иштебейбиз, биринчи биз өзүбүздү табабыз. Мен киммин деген суроого жооп беребиз. Сиз качан өзүңүздү инсан катары, айым катары, аял катары, эгер эркек болсоңуз эркек катары өзүңүздү тапканыңызда гана андан соң башка нерселерден рахат аласыз. Элестетиңиз, азыр сиздин жан дүйнөңүз тынч эмес. Бирок сиз азыр дал ушул эле жазган максаттарыңыздар, машина алгым келип атат, машина үйрөнгүм келип атат деп жазышты, чоң доходко чыккым келип атат, соодамды көбөйткүм келип атат деген максаттарды жазышты. Бирок сиз эгерде жан дүйнөңүз тынч болбой, өзүңүз инсан катары өзүңүз таппасаңыз, сиздин акчаңыз дагы, жада кетсе өзүңүз кыйналып төрөгөн балдарыңыз дагы, жолдошуңуз дагы, жашооңузда эмне гана болсо эч нерсе көрүнбөйт. Элестетиңиз, жан дүйнөңүз ушунчалык кыйналып атат. Балаңыз жаныңызда ойноп атса, кыйкырасыз, бар эшикке чыгып тур, ойно, тынч кой,
Анан кийин кел деген сыяктуу суроолор менен не кыласыз, кагып силкип беришиңиз мүмкүн. Кайсы балаңыз, бала бакыт дегенибиз менен, когда биз өзүбүз жан дүйнөбүз тынчтанмайынча баладан ырахат албайбыз. Биз не кылабыз? Дайым фокус сыртта. Турмушка чыксам бактылуу болом, балалуу болсом бактылуу болом, 100 000 доходко чыксам бактылуу болом, алтын алсам бактылуу болом, жашоомду ушундай сыяктуу толтура бизде эмнелер бар, максаттар бар, бирок ошолордун бири дагы бактылуу болбойт жан дүйнөбүз тынч болбогон кезде. Эми айымдар, жазсаңыздар, мага кошуласыздарбы? Качан инсан жан дүйнөсү тынч болбогон кезде жашоосунан ырахат албайт? Не деп ойлойсуздар? Эгерде инсан өзүн өзү таппаса, жан дүйнөсүн тынч болбосо, жашоосун чыныгы сезбесе, айлана чөйрөсүндөгү даже акчасы деле, азыр биз сиздер жазып аткан акчаңыз, машинаңыз көзүңүзгө көрүнбөйт. Жада кетсе, жан дүйнөңүз кыйналып атса, эшигиңиздин алдында Lexus турса, ошол Lexusуңуз да көзүңүзгө көрүнбөйт. Айрыкча мага ушунчалык шубалардын түрүн кийип, iPhone'дун акыркы моделин көтөрүп, Lexus'та келген эжелер келет. Айтына мага жан дүйнөмдүн тынчтыгын таап берчи. Мен канчалаган акчалардым бар, канчалаган бизнестерим бар, бирок мен жан дүйнөм тынч эмес, ушунчалык кыйналып кеттим деп келишет да. Дал ошондой эле биз бүт ошол фундаменттен баштайбыз. Элестетиңиз, дагы сиздерге бир суроо. Эки аташ ушунчалык особняк үй калап атасыз, ушунчалык проектиңиз өзгөчө сонун, бирок деген ошол үйүңүз фундаменти жок болсо, канча убакыт турат? Жазсаңыздар да. Фундаменти жок. Сиз каалаган 2 этаж, 3 этаж, 5 этаж үйүңүз канча убакыт турат? Сиз каалаган ушунчалык коос проект үйүңүз канча убакыт турат фундамент жок болгон кезде? Бир секунд дагы турбайт дейт. Туура дейт. Канча убакыт турат? Көпкө турбайт го дейт. Дал ошондой эле биз жан дүйнөбүздүн тынчтыгын таап, инсан катары биринчи орунда өзүбүздү таппасак, биздин тапкан акчабыз дагы, сиздер видеодо жазган максаттардын баары жоку турбайт ордунда. Неге? Анткени бизде жан дүйнөнүн тынчтыгы жок. Жан дүйнөнүн тынчтыгы жок кезде бүт биз каалаган нерселер күч менен келет. Жанагы болот го, биз көргөзөм, мен тастыктайм, мен баары ушул максатыма жетем деп күч менен жетебиз дагы. Бирок ошол эле учурда артынан выгорание болобуз, энергиябыз кетет, шалдырайбыз. Себеби ал нерсеге күч менен жеткенбиз да. Вот дал ошондой эле биздин менин сабагымда биринчи жума ошол фундаментти курабыз. Биз максат койбойбуз. Биз мамиле менен иштейбейбиз. Биринчи эле жумада биз бир жуманын ичинде толук 5 күн өзүбүздү табабыз инсан катары. Мен киммин деген суроого тагдана түшүнөбүз. Сиздин ролуңузду түшүнөсүз. Кызыктуу экен, айымдар, жазсаңыздар. Биринчи жуманын программасы кызыктуу экен. Реакция калтырып олтуруңуздар. Жактыбы сизге программа? Мен андан ары улай айта берейин сиздерге. Андан соң биз мамиле боюнча сүйлөшөбүз. Кийинки жума мамиле болот. Анан сабактарда сүйлөшүп, ушинтип теория менен эле калып калбастан, дал ошол нерсеге жетиш үчүн кантип деген суроого да жооп беребиз. Ар бир сабак 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк теория, андан кийинкиси практика. Ошол нерсени жан дүйнөдө практика аркылуу өзгөртүрөбүз. Андан соң мен сиздерге тапшырмаларды берем. Ошол эле учурда тапшырмаларды биз зыкымдатып, сурап, отчет алабыз. Сиз биздин өзүбүздүн Telegram, WhatsApp группаларыбыз болот. Ал жакта сиз ар бир тапшырманы күндө жасап жөнөтөсүз. Жада кетсе мен өзүм дагы
тапшырманы жазап отчетторду беремин. Ал жерде биз чогуу иштейбиз, группа менен ушунчалык бири-бирибизге мотивация берип, бир ай бою чоң өзгөрүүлөргө жетебиз. Андан кийинки жумада биз мамиле боюнча сүйлөшөбүз. Кайненем менен келиндин ортосунда, ата менен апанын, апабыз менен атабыздын ортосунда кыз катары, жолдошубуз менен жолдош аял катары мамилелерди сүйлөшөбүз. Жана ошол эле учурда эмнеден көйгөй болуп жатат, кайнене келиндин көйгөйү эмнеден келип чыгып атат, эмне үчүн биз жолдошубузду кабыл ала албай жатабыз, эмне үчүн биз ата энебизди кабыл ала албай жатабыз, эмне үчүн эне бала тил табыша албай кыйналып жатат. Экинчи жума, бир жума бою сиздер менен мамиле жөнүндө сүйлөшөбүз. Курсуңуз семейный айымдарга только дейт жок, бойдок кыздарга деле. Тескерисинче бул бойдок кыздар катталса, окутса элестетиңиз, канчалаган айымдар, ошол сиз жазып аткан семейный айымдар каталарды кетирген. Дал ошол биз кетирген катаны сиз кетирбестен тескерисинче бактылуу болосуз. Ошон үчүн сизге дагы бул сабак ар бир бойдок кызга деле, үй бүлөлүү кызга деле, сиз мүмкүн небереңиз бар, канча жашта болсоңуз дагы бул сабак сиз үчүн. 18 жаштан, даже 16 жаштан мен курсума катталышат, 60-65 жашка чейин. Суроого бурулуп кеттим. Экинчи жума мамиле боюнча сүйлөшөбүз. Жанагы бизде 10 этаж, элестетиңиз, 10 этаж тепкич турат. Анан сиз 10 этажга чыккыңыз келип атат. Бул 10 этаждагы сиздин максаттарыңыз. Анан сиз 1 этажда туруп эле 10 этажды кааласаңыз, сиз физически деле 10 этаж таштай албайсыз го. Сиз 1 этажга чыккан соң андан кийин 2 этаж көрүнөт, андан кийин 3 этаж, андан соң 5 этаж. Андан соң сиз ар бир этап менен барганыңызда гана анан 10 этажга чыгасыз. Дал ошондой эле биз жан дүйнөнү тынчтыгын тапкан соң кийинки учурда экинчи этап мамиле. Биз ойлойбуз да, акчам болсо бактылуу болом, акчам болсо ресурсный болом, акчам болсо энергиялуу болом деп. Жок, айымдар кача, айымдар деле, эркектер деле айым үй бүлөдө айым катары мамиледе бактылуу болмоюнча, эркек үй бүлөдө эркек катары бактылуу болмоюнча көп суммадагы акчаларга чыга албайт. Дал ошондой эле биз экинчи жумада үй бүлөлүк карым катнашты жакшыртабыз. Андан соң таза жүрөктөргө бүт тазаланып, бүт бар жогун түшүнүп, жан дүйнөбүздө бүт сезимдерибизди полкасы менен ордуна койгон соң, андан соң бизде уже максаттар пайда болот. Андан кийин 3-жумада биз максат коюп, жана аларга кантип бат жетүү керектигин, кандай максат койсок туура болорун, өзүңүздүн максатыңыз кандай болот, өзгөнүн максаты кандай болот. Көпчүлүк учурда биз өзгөлөрдүн максаты менен жашап жүрөбүз. Азыркы учурда баары максат коет, үй алсам, Lexus алсам, материалдык эле байлыктарды коет дагы, анан болду, токтойт. Көпчүлүк учурда ал өзүнүн максаты эмес, өзгөнүн максаты. Неге? Анткени масса каалайт Lexus'ты, эл каалап атат, Lexus'ты мен дагы каалайм. Элдин баары жакшы үйдө жашап атат, мен дагы каалайм деп туруп кое алганыбыздан ошол эле учурда максатыбызга жетпейбиз. Мүмкүн сиз мисалы сиздин жан дүйнөңүз айылда эле жашап, айылдын жашоосун каалайт. Мүмкүн сиздин жан дүйнөңүз тоодо жашаганды каалайт. Бирок деген биз акылдын негизинде элдин баары жакшы жашоону каалап атат, элдин баары шарга умтулуп атат деп биз акылыбыздын каалоосу менен гана каалайбыз дагы, ошол максатыбызга жетсек дагы бактылуу болбойбуз. Дал ошол 3-жумада өзүмдүн максатым, өзгөнүн максаты деп бөлөбүз дагы. Ошол эле учурда биз өзүбүздүн жан дүйнөбүз каалаган максаттын артынан барабыз. Дал ошондо гана биз максаттарга бат жетебиз жана жеткен максатыбыздан рахат алабыз. Андан кийинки жума өзүбүз менен өзүбүз гармонияны түзүү, дисциплинага түшүү, психосоматика боюнча денени угуу. Биз денебизди укпайбыз. Денебиз ооруп атса, кыйналып атса деле больницага барабыз, көргөзөбүз, бирок кайра эле келебиз үйгө. Андан соң жанагы тамырын албаган үчүн
кайра эле 2 айдан кийин 3 айдан кийин 1 жылдан кийин кайра эле ооруйт, кайра эле больницалап жүрө беребиз. Дал ошол жан дүйнөбүздүн оорусун дене аркылуу түшүнүп, психосоматика боюнча ооруларыбызды билип, ошол эле учурда денебизди кабыл алабыз жана толук гармонияга келебиз. Айымдар, программа жактыбы сиздерге? Жазсаңыздар, программа жактыбы? Точно дейт. Эмне точно? Бүгүн саат 12-де каттоо жабылат. Эртең саат таңкы 6-да биздин биринчи сабак башталат, бонустук сабак. Эгерде сиз 12-ге чейин катталсаңыз, таңкы бонустук сабакка катталуу мүмкүнчүлүгү болот. Жакты сонун дейт. Жакты дейт. Айымдар, сонун темалар бар экен, бирок мен саат 5-те турганы жагып эле катталып алган дейт. Классно. Баарыбыз чогуу бирге максаттарга умтулабыз. Ошол эле учурда бул жерде эң сонуну таңкы 6-да турабыз, дисциплинага түшөбүз. Көпчүлүк учурда эмне биз дайым мотивация менен алдыга умтула беребиз. Ошол эле учурда мотивация бизди алыстарга алып барбайт да. Мотивация бир күнү выгоранияга алып келет, бир күнү биз денебиз ооруйт, бир күнү ойгонгубуз кебей кетет, бир күнү даже максаттарга жеткизбей кетет. Качан биз мотивация менен умтулганда, качан биз дисциплина менен бүт барын орду менен дисциплинага түшкөнүбүздө, бир эле жасаган нерсени мындай кыйналбай күндө жасаган кезде биз көп нерсеге жетебиз. Жана айтат го, кыбыраган кырашат деп. Акырындан биз бир ай бою жан дүйнөбүздү тазалап, ошол эле учурда максаттарга жолугуп жетебиз. Дисциплинага түшөбүз. Айымдар, азыр мен сиздерге сабакты каттап коем. Дал ошол могул эфирге комментарийге бүгүнкү сабактан эмнени түшүнгөнүңүздү, билгениңизди, же болбосо сиз сабакка эмне үчүн катталышыңыз керек, эмне үчүн сиз ошол акысыз сабакты утуп алышыңыз керек. Ким эң мыкты жазган комментарийге 3-өсүн тандап, ошол 3 айымга эфирге жолдомо беребиз. Барыңыздарды жакшы көрөм. Буйруса сиздерди таңкы 6-да эфирде күтөмүн, сабакта күтөмүн. Чечим чыгарыңыз жашооңузга. Качан сиз чечим чыгарганыңызда жашооңуз өзгөрөт. Барыңыздарды эртеңки башталчу сабакта күтөмүн.